Сталиндик репрессия жылдарында кыргыз эли өтө оор жоготууларга учурады. Жана 8 ноябрь өлкөдө жыл сайын аларды эскерүү күнү катары белгиленип, 2017 жыл алардын 80 жылдыгы белгиленген. 16 жылдагы трагедиялуу окуялар, 1917 жылдагы февраль жана октябрь революциясы, советтик өнүгүү мезгилинин сабактары жана мурастары, 20-кылымдагы репрессия кезепеттери жана ошондой эле ата-бабалардын элесине таазим күнү менен бирге 7 жана 8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип туруу чечими кабыл алынды. Bir конгон жерге bir жылкы, зарып кылды кайран эл, айгыратты эки сер, карып кылды кайран эл. Кара жанын кар чуруп, карып кылды кайран эл. Өзүн өзү ар кимге тарып кылды кайран эл. Антпегенде кантеди, акыл эси айран эл. 100 сомдук аттарын сээрге сатты кайран эл. Алган сээрин bir конгон жерге жатты кайран эл. Ала кийиз төшөк жок, жерге жатты кайран эл. Арзан шаар кайдан эл, төтөлөдө кайран эл, карылары баса албай, жөтөлөдө кайран эл. Жаш балдарын мойнуна көтөрөт го кайран эл, караңгы уйкур тамына корколоду кайран эл. Баары жанчу жорголоду кайран эл, жазгы жамгыр мойнуна шорголоду кайран эл. Чыны менен корбулоду кайран эл, жөө басып таманы чорголоду кайран эл.